Таяк тартыш жоон билек балбандардын таймашы. Бул оюндун түрү боюнча Мелдештен Түркиядагы көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан барган жалпы 6 спортчу катышат. 2 салмак боюнча кыз келиндер, 4 салмакта эркектер. Азыркы күндө алар болгон күчүн машыгууга жумшап жатат. Кыргызстаныбыздын желегин желбиретебиз деген мыкты бир настрой менен азыр даярданып жаткан чагыбыз. Мына 2 жума аралык калды. 2 жумада биз болушунча мүмкүнчүлүк болушунча жакшы машыгууларды өткөрөбүз. Физикалык деңгээлиң жана ошондой эле техникалык чеберчилигиң болуш керек да. Экөө бирдей абалда жакшы болгон болсо, анда сенде көптөгөн ийгиликтер күтүп атат да. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына убакыт аз калды. Султан Раев менен министр Түркияда болгон сапарды уюштуруунун жолдорун акылдашты. Кыргызстан 2 багытта иш алып барат. Спортчулар көчмөндөр оюндарында өлкө намысын коргосо, маданий кызматкерлер өнөрүн тартуулайт. Ушунча делегация менен баргандан кийин Кыргызстандын маданий күндөрүн Түркияда өткөрө келели деп атабыз. Ага да даярдык болуп атат. Ал ушул 2-октябрдан башталат. Бир 6-октябрга чейин созулат деген азыркы учурда планыбыз бар. Андан тышкары эми ал күндөрдө бир канча иш-чараларыбыз өтөт. Мынакей Манас жумалыгын жарыялап атабыз. Түрксой менен биргеликте. Андан тышкары Ван кыргыздарынын 40 жылдыгы бар. Ошону дагы өткөргөн жатабыз. Ошол учурларда анан негизи эле бүгүнкү күндө даярдыктар жакшы десек болот. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын автору Кыргызстан. Буга чейин эл аралык деңгээлдеги көчмөн элдеринин оюндары Кыргыз жеринде 3 ирет уюшулуп, дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган. Түркияда уюшулган кезектеги самалыкта дагы Кыргызстан долбоордун ээси экени айтылат. Бул дагы Түркияда өткөнү менен биздин кыргыз маданиятын, кыргыз рухун дамытуунун бир өзгөчө бир формасы болуп калды деп айтсам болот да. Ошол жерде ошол өтө турган жерлерде боз үйлөрүбүз бар. Эң эле көп ошол жерде биздин кыргыз боз үйлөрү. Анан ошол эле концепцияда, ачылыш концепциясында 1 саат 10 мүнөт болот. Ошонун ичинен бир 5-6 мүнөттө кыргыз маданиятына берет да. Кыргыз маданият калгандарында эле кетет, бирок өзгөчө акцентти кыргыз маданият. Себеби Кыргызстандын руханий бренди көчмөндөр оюну. Ошондон бул жерде дагы кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытууда дагы 4-чү көчмөндөр оюну чоң роль ойнош керек деп ошондой максатыбыз бар. Кыргызстанга 15 жакын оюндун түрү боюнча катышууга расмий сунуш түшкөн. Көчмөндөр оюндарында көпчүлүктүн көңүлүн көкбөрү бурат. Бул ирет улак тартуу мелдешине кыргызстандык 2 команда барат. Ал жактан көкбөрү жана көкпар боюнча өз-өзүнчө таймаш өтөт. Кыргыз казак тарап аттарын учак менен жеткирет. Учурда спортчулар Чолпон Ата шаарында машыгып, кызуу даярдык көрүүдө. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча 102 мамлекеттен 40 оюндун түрү боюнча 3200 спортчу күч сынашат. Ал эми Кыргызстандан спорт багытында 114 адам барат. Анын 13-ü машыктыруучу, 6 саяпкер, 22 калыс, калган 17си делегат. Бардыгы болуп 172 катышуучу тизмеге кирген. Ал эми кыргыз маданиятын даңазалоого 100дөн ашык өнөр адамдары сапар алат. Азыркы күндө иш пландар түзүлүп, транспорт, жатакана менен камсыздоо каралууда. Уланбек Тыйханбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.